contra venite tutti contra me. Ah, ebbene piango, Marullo, signore, tu che hai l'alma gentil come il cuore, dimmi tu, Cagliana nascosta, Marullo, signore, dimmi tu, Cagliana nascosta, e là non ferro, e là non ferro, e là non ferro. Саламатсыздарбы? Өтө маданияттуу, чоң жоопкерчиликтүү жүрүш-турушу менен көптөгөн опералык жана камералык чебер аткаруучулугу, жөнөкөй мүнөзү жана уюштуруучулук сапаты менен ал замандаштарынын кадыр баркына ээ болуп келген инсан. Ошондой эле азыркы күнгө чейин чыгармачылыктын түйшүктүү жолунда изденип, билгенин кийинки муунга үйрөтүп келе жаткан устат педагог, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сапар Исмаилов бүгүнкү көрсөтүүбүздүн баш каарманы. Bir 1942 жылы 24 ноябрда Чоңгузу суунун үстү кунан чабыш дейт, сол жака өрөө менен кеткенде Кайыңды деген жайлоо бар. Мына ошол жерде төрөлдүм. Мен 2 жашта болсом керек, атам Загадскотто Куртоправ деген должность бар да, ошондо иштечи. Согуш кызуу жүрүп аткан кезде 42 жыл. Брони бар болчу да кишинин, армияга албай турган. Анан кандайча кеткен түшүнүксүз. Анан мен 2 жашыман баштап ушул чоң атамдын колунда калдым. Апам талашып жүрдү. Алам десе болбой эле, тиги жок, биякта эле болот деп. Анан бир күнү келип мында жатканда мени уурдап кетишти. Чоңгузусуга. Таятам Чоңгузусулук. Казанпак деген жерде. Тайенем болсо биринчи Сталиндин колунан эмгек кызыл туу орден алган киши. Атантаева Алкан деген. Тайенемдин значит энеси соодагердин үй бүлөсүнөн татар. Анан ошол себептен кандайдыр бир ошо Таятамдын үйүндө бир анча-мынча айырмаланып турчу эле. Берки үйлөргө караганда кандайдыр бир кичине бир культура жака жакыныраак деп койсок болот да. Апам болсо ошол өрөөндө атаккан акын болчу. Төкмө акын. Мындай отуруштарда, ар кандай тойлордо эч ким агишни жеңе алчу эмес. Ошентип жүрүп, анан мен 8 жашымда Таятам каза болуп калды. Кыйынчылыгы бак, акча жок. Анан ошол менен апам Орто Токой водохранилищеси ошол кезекте жаңы 50-жылдар болушу керек. Курулуп аткан кезде ошол жака ал киши кетип калган. Бир нече ордендери бар эле, ардак грамоталары бар эле. Ошентип жакшы иштеп аткан кезекте туннель бүткөндө бир таш жылып келип ушу кыр аркага тийиптир да. Несчастный случай болду да. Ошондон анан ооруп анан бир жыл ушу Рыбачыда жатты. Андан кийин уже көчүрүп кетишти тиги туугандары. Анан келип бу Караколдо 4 жылдай жатты. Ак сууда дом инвалид бар. Ошол жерге орноштурушту. Ошол жерде 17 жыл апам турду. Акматов Урсай деген киши Оргочо совхозунда чабан болуп иштечи. 11 жашында экен, ошол кишинин колуна келдим. Чоң атам абдан карып калды, тоодан түшпөй койду такыр. Ошол абамдыкына баргандан кийин, аба дечим, мен
жетим болбой калдым го деп ойлойм да. Анан балдары эми мындай болуп калды. Ошолордун баарына мен үлгү бердим окуганга. Балким булар көп деле тырышпай, мындай жөнөкөй эле ошол совхоздо малчы болуп эле тигинтип калышы да мүмкүн болчу. Анда биз кичинекей ушул жерде чоңойдук. Эми бул киши ал убакта уже баягы чоң кишилердин катарына кирип калган киши. Биз майда балдар болчубуз. Бир чети агадай, бир чети атадай болуп тарбиялап өстүрдү. Мына бул ушунун жолу менен жүрүп баарыбыз тең жогорку билимдүү болдук. Баарыбызды окутту, чокутту дегендей. Келечегибиздин жолун ачып берген киши ушул болду. Ал убакта ушу Сапар агам чачабдан мындай поштный тармал, анан кичине өзү да кичине ошол убакта көрөңгөсү болсо керек, кичине көрөңүрөөк болуп, мактанып келчү эле да бизге. Баарыбыз тегеректеп эле ошол жерде жүрчү элек. Ошентип барып караколдон окусак дечү элек. Окуусун бүткөндөн ветврач болуп иштеп жүрдү. Анда дагы ошо ал убактарда жакшы сулуу аттарды мингендер, абдан мындай жакшы кыйын кишилердей көрүнчү да. Анан келип эле ветврач болуп, коммунизм колхозунун жана ырсак жылкылары минип, айгырларды минип келет. Биз минип жүргөнүбүз кыргыз жылкылар кичинерээк. Анан ойлочубуз, биз ветврач болсок мен да минет экен ушундайдан. Анан портфелди ачынып алат эле, ичинде видимо шпричтери болсо керек, дарылар болсо керек же кагаздар. Ойлочубуз, биз окусак ушундай болот деп, анан абдан мындай орусча айтканда подражать этчү элек. Эми ал кезекте ат минип, анан баягы колхоздун же совхоздун атын минип, анан баягы сумканы арта салып алып жүргөндү кандайдыр романтика да, ошону биз каалачу элек да жаштар. Көрөбүз да баягы малдоодурларды, зоотехниктерди. Анан мен чечтим, зоотехник же малдоодур болом деп. Анан ошол менен сельхоз айыл чарба техникумуна кирип калдым. Ал жерден абдан ийгиликтүү бүттүм, кызыл диплом менен бүттүм. Абдан активист болчумун. Өздүк көркөм чыгармачылыкта постоянно катышчумун. Анан 2-3 жолу республикалык бул жерде кароодо катышып, кортунду заключительный концерттерде, кортунду концертте бул опера балет театрында болуп калды. Рыспай Абдыкадыров да биринчи жолу ошол жанагы түгөйүм деген ырын ырдап келген. Экөөбүз бир комнатада чечинип калдык. Анан абдан ийгиликтүү өттү концерт. Анан бир убакта мага бир киши келди. Сизди Сайра Гизбаева чакырып атат. Ал киши жюринин төрагасы болуп отурган. Жанында бир жапал кичинекей киши отурган, ал аказы Султан Юсупов экен. Барсам, Сайра Гизбаева эже айтып калды. Анан сиз ушундай операга жакын экен үйүнүңүз. Хорго келбейсизби? Хорго. Кийин биз окууга жиберебиз. Центральный вуздарга деп калды. Анна Тихоновна Юматова деген башкармасы герой соцтруда, кавалер ордена Ленина, Октябрьский революция, ошон баардыгы эмеден алган киши болчу. Член бюро ЦК болчу бул жерде, центральный аппаратта. Биринчи секретарлар просто көзүн карап турчу киши. Анан ошол киши кое бербейм деп калды, мен кетпейсиң эч жака. Эми билбейм, мен ошондой тарбиялансам керек. Жумуш дегенде мен даже тамак ичкенди унутуп калчу элем. Анан кийин даже сөз болгон, эгер колхозду доверить этүүгө ушул Сапарга возможно калтырам, партийный школадан 1,5 жыл окуп кетсе, анан тигип деп сөз болгон чогулушта. Бошотпай атканда Яковлев деген ушу силердин телевидениеде музыкальный редактор ушундай болуп иштеген киши экен. Ошол коммунизм колхозун тиги тартып аткан. Анан мени бул жерден угуптур. Бул кортунду концертте. Анан ошол киши убедить этти. Экинчи эле күнү Ромео Джульетта деген бул жерде балет жүрчү, Прокофьевдун. Эми ага кезекте мен Прокофьев ким, же болбосо тиги Ромео Джульетта деген ким экен, мен без понятия. Задний планда хор менен кардебалет чабышат экен. А передний планда Ромео менен Тибальт чабышат.
Анан баягы мени кийинтип коюшту, загримировать алып, баягы шпаганы асынып алдым, рапираны, значит. Анан өзүмдө мен спортсмен элем. Тиги техникумда спорт менен заниматься этчимин. Анан чабышкым келип калды, турсам баары эле мен сени менен деп бүт уже сүйлөшүп алышыптыр. Турам, эч ким жок, кийимди карап турам, аңча сүрүлүп отуруп эле ошо передний планга барып калыптырмын, жакын. Карасам эле эки неме чабышып отурушат. Ана чуркап барып эле баягы тиги ортого рапира менен уруп калдым, уруп калсам ты что, дурак? Отойди деп эле тияктан эмете. Ну, сразу сездим, не то я сделал. Деп эле анан баягы акырын жылып эле баягы тиги чыгып кеттим мизасценага. Чыгып кеттим. Бир маалда эле бүттү. Акт бүтүп эле антрак. Бир кыпкызыл киши айланан мурду чоңураак келген чуркап жүрөт. Кто это такой? Кто пустил его на сцену? Что такое безобразие? Весь он испортил всю картину. Балекатты бакырып мени издеп жүрөт. А мен хордун жанында 101 класс эле кезекте. Ошол жерде акырын отурам, чыкпай койдум такыр. Корктум. Көрүнбөй эле тиги чечинип алып кетип калайын дедим. Бир маалда эле инспектор кирди. Молодой человек, это вы же сегодня, который устроились, да. Вас главный хормейстер зовет, dedi. Ошо боюнча эле баягы кийинген бойдон эле бардым. Кирсем эле баягы киши отурат диванда. Мен киргенде, могул, ушул бала деди сразу киргенде эле. Анан ал Султан Юсупович абдан мындай назик сүйлөгөн киши эле. Я айланайын. Бу сен эмне бу передний планга чыгып солисттер менен чабышканың деди. Анан мен естественно жооп бердим. Агай, баары тең бири-бириме сүйлөшүп алганбы, мен чабыша турган киши таппай калдым. Анан карасам, алдыда бир эки неме чабышып атыптыр. Анан барып эле ошолор менен чабышып калдым десем эле боору катып күлүп отуруп, ал Тугелов экен, главный балетмейстер. Я айланайын Нуске. Ай, бир түшүндүрүп койбойсуңарбы? Ай, бул бала эчтекени билбей турбайбы? Анан кийин мен окууну бүтүп келгенде, бияка абдан чоң жардам бербеди ошо киши, актерлук жактан. Тилекке каршы кийин ам консерваторияга өтүп кетти. Биздин атабыз капа болуп жүрдү да. Чынак десе кайдакы бир неме өтүп алып, ушундай бир башкарма болмогон эле, же директор болмогон эле кайдакы бир немени окуп атат деп кичине капа болуп жүрдү. Бир жыл ушу Алматыда окудум. Инга Андреевна деген бир концертмейстер бар экен, ушул Сейталиевдин концертмейстери экен. Ана мени угуп алып, аябай ыраазы болуп, ушунчалык эметип жүрдү да, көңүл буруп. Анан кышкы экзаменде мен Савенков деген бир педагогко туш келип калдым. Жилиспаев эмдиги жыл алам, менде класс толтура болуп калды, тиги деп ал ошондо айтты. Анан баягы үн өзгөрүлүп калыптыр. Тиги не в лучшую сторону, а в худшую сторону. Анан ошол Инга Андреевна деген абдан фанатичный, преданный адам болчу да, искусствого. Ой, что он сделал с тобой? Не надо. Если Жилиспаев не возьмет, ты должен уехать и к Адыну поступить. Ал Якунин деген ошо Адынын окуучусу ырдачы тиги барып укчубуз. Мен ошо киши менен сүйлөшөм, тебе надо отправить туда. Или в консерваторию, или в Гнесино. Деп ошо киши инициатива берип калды. Анан мен которулуп кеттим. Которулуп консерваторияга кечигип калдым, потому что биякта сессияны берип туруп кетейин дедим да. Вдруг өтпөй калсам кайра келип окуй бересиң деди Жилиспаев, ошентип айтты. Өтсөм профессор Адын экен деле анда ким экенин мен билбейм. Или случайно, или я не знаю, или распределили так. Келип айтты, вы будете у меня учиться деп. Ошондон мен акшиде окуп калдым. Барганда 2 жыл кыйналдым абдан. 2 жыл абдан кыйналдым. Таарынып атам. Ушу сен кетесиң. Бул артист болуп кетет деген эмне? Момунда иштеп жүргөн келечекте тетиңди башкарма айтып атса, кандай жакшы иштейт деп өзү мага кезип айткан ушундай бит. Кечтим ошондон. Вообще көзүмө көрүнбөсүн. Мына ушундай айтыптыр. Кечтим анда. Балам деп эсептегенде. Анан тыйынсыз калдым да мен. Поступать эткенден
кайра келе албай калдым. Кайра келе албай анан речной портто иштедим. Общитадан бир орун беришти. Ал жерде иштеп жүрдүм. Андан кыш келди. Кыш келгенде мен плащан, туфли летний почти. Башымда эчтеке жок. Анан ошондо адамдын кандай адамдар болот, кандай жакшы адамдар болот. Мына ошондо мен көрдүм да. Бир жолу чуркап кирип келдим, метрого кирип кетем, метродон чыгып автобус менен Краснопреснский метродон тиги Гнесинага чейин тиги автобус менен барыш керек. Анан кар будуңдап жаап атат, жылаңбашмын. Анда чачым абдан калың эле, баягы сосулькалар туруп калыптыр, кар эрип. Анан кечигип атам да, 15 метр кечигип бардым. Кирип келдим баягы энтигип. Кирип келсем эле карап туруп, ты что, фасон жарыш что ли? Ты что в таком виде ходишь зимой? Безобразие. Что больше не появляйся в таком виде. Деп урушуп эметкен. Экинчи жолу дагы ушундай туш келип калды. Анан айттым, Геннадий Геннадьевич, у меня нету нечего деть. Вот ушундай деп айтып берсем эле, да ты что, деп эле багыш. Кечинде приходи заниматься домой деп. Кээде үйүнө чакырчу. Кечинде барсам тамак, дайыма тамак берчи, тиги заниматься эткендин алдында кофе тигинде берип сүйлөшүп отуруп анан заниматься этчи. Гардеробун ачты. Эми бул мореки еврейлерди мындай көп кишилер бар, сен еврейсиң, ана сен тигиндейсиң дейт. Нет, бул калктан биз көп үйрөнүшүбүз керек. Булар абдан добродушный адамдар болот экен, мындай боорукер, трудолюбивый, эң негизгиси булар эмгек менен жетет экен булар. Анан ал киши да ушул еврейский национальностьта. Анан гардеробду ачты, айланайта Николайдан берки эмелер турат. Плаштар, пальтолор, эмелер танда деди. Ошонун ичинен бир улам кийип отуруп бир кара окумуштай тиги баалуу эме тиги материалы. Ошону алдым, анан бир кара шляпа тандап алдым. Бутума полусапожка жыргап эле калдым. Ошону менен кийин да жардам берип жүрдү. Мындай акча керек болгондо, мындай грустный кирсем, ты кушал? Да. Когда? Ну, вчера в обед. Как в обед? Приходи сегодня. По тем временам 300-400 сом. Это чоң акчалар да, рубль берчи. Когда будет, когда заработаешь, отдашь. Эми көпчүлүгүн мен берсем керек, кайра бердим. Ну, көбүн бербей калдым. Кийин анан 5-чи курста бияка которулбадымбы, институт искусствого. Эмне себептен которулдум? Значит, аялым да жетим болчу, жалгыз гана эжеси бар болчу. Ал жалгыз эжеси дагы бирөөнө берем деген го дейм. Мен ушундай ойлойм. Кийин деле мен ошо шыга алып калдым. Анан бул болбой коет. Мени жакшы көрүп калса керек деп ойлойм. Можно это смело сказать, да? Анан жетим балага бардың дегендей да. Ушундай болуп калды. Анан боюнда болуп калды. Мен уже 4-чи курста эле уже үйлөнгөм. Себеби апамды бияка алып келиш керек болуп калды. Бир жолу барсам ушу ыйлап апам айтканда, анан мен айттым тиги колтума, алып алалычы. Ал кезекте ал жемпет иштеп аткан мугалим болуп. Прилично алчы бир кетет, по тем временам 160 сом рублей. Анан квартирага туруп апамды алып, мына мен 1 жылдан кийин келем. Деп анан уже апамды алып келип алганбыз бияка. Келдим да Геннадий Геннадьевич перевожу издедим. Да ты что, как это так? На конкурс готовили тигиндей мындай. То ли Глинский, то бирдемеге мен катышмак болчумун. Анан оперный класстан да жакшы көрсөткөм өзүмдү. Вот. Анан ошону мен болбой эле которулам деп калдым. Бул жигит Москвада окуп, Москвада бүтпөй келип, улуу ырчы Болот Миңжилкиевден бүткөн. Муну оперный сөз менен айтканда өмке, бул жигиттин үнү драматический баритон деп коет. Эч бир мен Миңжилкиевмин, же болбосо мен мындай бир ырчымын деп эметкен көргөн жокмун. Барлык адамдарга бирдей мамиле кылчу. Пусть это слесарь болсын, пусть это ырчы болсын, пусть режиссер болсын, пусть главный дирижер болсын. Бирдей мамиле кылчу. Биз мындай үй бүлөлүк дагы катышуубуз бар болчу.
Ана Рейна Турманбетова азыр көзү турат, часто келчү. Вот как-то он мне, значит, говорит, вот Сапар приглашает в гости. А мне как-то неудобно. Я говорю, как это так можно к ученику? Потому что у меня там маленькие ученики, естественно, какие там никогда в жизни вот так близких отношений никогда не было. А у Булатова были такие близкие отношения. И, ну, в общем, поехали туда. Скромно, конечно, они, так сказать, жили. Вот. И Сапар познакомился со своей мамой. Мама у него лежала. Она стихи писала. Такая умница, так она мне понравилась. Ал киши жекеле мугалим эмес, досу деп эсептелчү. Анысы кандай ал кишинин атынан менин атымды койгон Булат деп. Мага комната керек. Не как работа, как комната керек болуп калды. Театральный общежитиеден. А мен иштебесем бербейт комната. Анан келип аны прослушивание. Артык Мырзабаев менен Украинага командировка чыгып калдык. Эми Артык Мырзабаевдин консерваториянын бүтпөсө да үнү абдан кооз болгон. Кооз үндөрдүн бири Артык Байкен. Ошол Артык Байкен мындай деп атпайбы? Ай, Эрмек дейт. Москвадан бир жигит келди дейт. Ким десем айтты, Сапар Исмаилов деген. Ысык көлдөн болот экен. Үнү шумдук экен деди. Анан бир күнү мындай окуя болот. Значит, Москвадан солистка Большого театра, значит, Аиданы бияка келет, Одессадан Амнеристи, меццо-сопрано. Вот фамилияларын не помню. Билеттин бары сатылат, бүт афиша везде по всему городу, значит. Мындай окуя болуп калат. Артык Мырзабаевич үйүндө туалеттин үстүндө жана бир бачок андай бийик болчу эмес беле илгерки үйлөрдө. Ошону оңдойм деп таяланып кетип барып ваннага кызыл ашыгына тийип гипсте. Ал кезекте мындай алмаштыруу спектакльди тоже мындай өзүнчө чипи болчу. Если Аида, значит Аида должен идти, да? Элдер Аида калды. Тем более гастролерлор калды да. Айласы кетип калат Асанкан Жумахматовичтин. Анан жанында Слава Марковна окуна отуруптур. Ал киши абдан жакшы мамиледе эле менен. Ай, жанагы бала билет мына. Он от и до знает дептир. Ну как знает? Он мне не сдал партию. Мен көрбөсөм, жок. Он споет. Давайте попробуем дептир да Слава Марковна. Анда чакыргылачы деп. Анан мен класста отурдум эле как раз кетпей. Анан кирсем эле, ой, кел Айсабаш. Отурчу деди. Ай, сен Аман Асраны билесиңби? Билем агай, бир жылдан бери жаттап келатам. Рузаевна айткан болчу. Ал кезекте же Рузаевна кетип калган пенсияга. Ушундай мен жаттагам дедим. Барын билесиңби дедим. Билем. А сен кечинде сразу эле загримироваться этип, оденешься и с двумя гастролерами. Ты сможешь спеть? Могу дедим. Карап туруп эле, могу дедим. Ты? Вот чёрт возьми, вот смотри какой нахалы деп койду, күлүп. Загримировали. Анан Асанкан келип айтты. Смотри, если они спросят, скажи, что давно пел. Не говори, что ты первый раз выходишь. Ни в коем случае, дедим. Хорошо, маэстро, дедим, айтпайын дедим. Вечером придет Мер Исаевич, покажет, откуда выход. А Мер Исаевич келди. Ошол киши жөнүндө да теплый, хочу сказать слово, чоң режиссер эле, улуу режиссер болчу. Анан келип, Сапаш, ты тияктан бияктан чыгасың тигиндей мындай. Мен айттым, Мер Исаевич, я все время смотрел, когда Артык Мырзабаевич поет. Я все знаю, дедим. Откуда выходить, куда стать, все я знаю. Ну, молодец, ладно. Ну, с Богом, деп, акши кетип калды. Кто ты, скажи, дегендер, отец, я деп баштадым. Кичине дрожь идет. Анан ошол менен бүттү ал действие, остается Нил. Молодец, молодец, деди Асанкан антракта. Ну, теперь остался последний рубеж. Нил, деди. Будь внимательным. Барын көрсөтөм мен тигиндей. Звучал. Кандайдыр бир Кудай бир өзү колдоду го дейм. Эс алып анан бир күндөн кийин келсем, эмеде, фойеде список, перечень партии. Выучить, срочно сдать такие-то партии, Токтогул, там, в общем, главные партияларды.
Анан ар бир операларда 2-ден 3-тен партиялар ырдайт. Ал жана кичинекей образдарды чоң образга чейин жеткирген, ушундай сонун ойногон. Но мен жалаң главный партияны ырдадым деп мен айта албайм. Кээ бир солисттер бар, чыкты, бүттү, ырдабайт. Уже второстепенный партияны. Мен всю жизнь даже «Откройте, идет в темницу граф Монтарон» деген офицердің эмес бар емес, регалеті, даже ошоны ырдачым. То есть барын ырдадым да. Барлық экинчи партиялардын бары менин мойнумда эле да агзекте. И тентимиштен. Ошо менин оюмда ошо 70-тен ашуун репертуар боюнча коюлган спектакльдеринде бирөөнө да катышпай калбаптыр. Андайын так получилось дежурный я. Вот заболел Регалет Артык Мырзабаевич, значит, меня через день бир күн калат, Сапаш, поешь послезавтра Регалета дейт. Чыга берчимин. А канчалык убакыт кетчи, күндүз администрацияда иштечимин да. Анан ошо кыргыздын спектакльдеринин даанышманды сатылган Осмоновдун «Сепил» деген операсы укмуштуу опера, классический деп койсок да болот. Ошончолук кыргыз операсынын ичинен эң эле классический Абдыраевдин Олжобай Кишимжаны, анан кийин ошо Осмоновдун «Сепили», анан Курманбек, Хусейн Мухтарович поездкада тияка бияка көп чыкчу да тиги гастролдорго. Анан ошо мен как дублирующий ал кишини көп эмелерде дублировать эттим. Регалетада Монтароны, Сепилди айтпадымбы? Курманбекти, ал киши Тейтбекти ойночу. Мен Тейтбекти дублировать эттим. Ялант операсынан мен көп жол ойноп калдым. Ошо Бертран менен Ибн Хаки. Бул жерде доктор Ибн Хаки да өзүн шунчалык көрсөтчү да. Баягы центральный баритон үнү менен анан актерлук шеберчилик бул жерде аябагандай да. Ошондой эле Дон Карлостагы инквизитор укмуш эми баягы 1000 жылкы болоттун фонунда экөө турганда келишип калчу да. Эми актерлук тарабынан бул өзгөчө болуп кетчү да. Ошону учурунда болот деле айтчы: Сапаш, азаматсың, молодец, Сапаш. Во втором акте ты был непревзойденный деп өзү ушинтип орусча ушинтип койчу да. Романстар абдан көп менде. Чайковский, Рахманинов, аларды мен бул публика аткарган жокмун. Көбүнчө эле Булат Абдуллаевичтин репертуарын аткарам. Старинный байыркы романстарды. Этот романс я хочу посвятить выдающемуся певцу века, моему учителю, другу Булату Мингелкиеву. Также выдающемуся певцу, актеру Эркину Касымову.
саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей груди расцвела тогда чувство яркое нежной любви. Анан мунун мындай элпектиги адамды таң калтырат. Мен мындай элем, мен ырчы элем, тиги бу деп бой көтөрүү деген жок да. Анан дайыма ошо дирижерлор болобу, өзүнүн улуу кишилер болобу, ошолордун кош канаты болчу бул. Мисалы гастролдор жүргөндө бул өзүнчө эле администратор болуп алчу. Эми азыр жатып алып ойлойм, мына 72 жашка келдим, басып өткөн жолду ойлойт экенсиң. Эмне ката кетирдим, эмне кылдым, эмне үчүн мен балким мындан да чоң өсөт элем, өспөй калдым, тигиндей мындай деп ойлойм да. Анан ошонун баарын ойлоп көрсөм, мен слишком распылился, оказывается. Слишком. Я и администратор, главный администратор, я на гастролях бригадир, и тут же я роль ойнойм. Тут же я палочка-вручалочка. Ошо жөнүндө Булат Абдуллаевич айтты: ай, Сапаш, почему ты так делаешь? На тебе ездит. Ты сделаешь 6-7 партий. Пусть это вторые партии, пусть это первые партии, но чтобы лучше тебе никто не пел. Почему ты так делаешь? Тебе уже, ты bir күн өлөсүң сен. Ты бир жолу катуу айтты ушуну. Болбой эле анан ак көңүлдүн атарбайт, атарсы да өзү жарыбайт. Абдан кичипейил элем, абдан жок дей алчу эмесмин. Ну калай малда санчасы кантип жок дейм. Или Асанга жок болчу айтса. Сапаш, биз Сапаш эле дейбиз. Сапар деп айтсам айткан эмес болушубуз керек. Ошончолук баардыгыбыз жакшы көрүп, Сапаш эле Сапаш. Анан эми айтайын дегеним, ошол улуу адамдар экен. Калп айтпайын, баары жакшы көрүшчү. Малды басамтан сыйлашы жакшы көрүшчү. Асанга Жумакматов ошо 14 жыл жанында жүрдүм. Как просто кандай десем, ошо кишини убагындырдадым барлык партияларды, чоң партияларды. Эми илгеркиче айтканда, как жигитиндей эле жүрдүм. Ошо 14 жылга директор, главный дирижер болуп турганда. Ошол кезекте көп барар элек. Ысык-көлгөчү ар кандай бригадалар. Асанхан Жумакматович менен көп бардым. Оркестрди өзүнчө чакырып, солисттерди өзүнчө чакырып, руководительдерди ошо солисттерге кошуп алып чакырып, ошентип эле ора кылып атчымын тиги абам. Бир жок дече эмес. Койгуду тозгула. Мына Асанхан Жумакматов аксакалдар биздин үйлөрдө көп болуп, алар менен дагы ошо чогуу үйгө чогуу туура келди. Ошо Болот Миңжилкыев, Калым Алдыбасанов, Кайргүл Сартбаевдар, ушулар көп кишилер биздин үйлөрдө болушту. Анан ошолорго колуна суу куюп, чай сунуп дегенде, анан ошолордон Сапар агам аркылуу ушу искусство, опера жөнүндө өзүнчө бир мындайча билим алсак, тигилердин баскан турган сүйлөгөн сөздөрүнөн биз көп түшүнүк алдык. Ушу жеке эле баягы искусство эмес, адамгерчилик жагынан жанагы чоң адамдар, великий адамдар кандай жүрөт, ошолорду көрдүк да өз көзүбүз менен чогуу туруп чай ичкенге туура келди. Педагог болуп мен филармониянын эстрадалык студиясы дечи, ошо жерге где-то бир 76 жылдарда бардым. Ал кезекте ошо жерде бүт эле опералык солисттер иштешчү. Консерваторияда иштеп калдык, бир 11 жылдай иштедик. Ал жерде 2 окуучуну тарбияладым. Абдраманов Чыңгыз деген, жана мен 70 жылдыгында Соловей Россияны ырдабады. Ана да бир бас тиги. Но не довершил.
Эми азыр мына пенсияга чыгып алып, мына ушул биздин мына улуттук филармонияда тиги азыр могу бизде 2 жылдык студия дейт, ошо студиянын тиги мүдүрү. Оңой бу 30 жашты Кудай берсе, от жанган 25-ти улай берсе, августтун алма жыттуу түндөрүндөй, алкурап алтын экен сурай. Карап туруп баягы эми дайыр эле талант экенсиң, Кудай берген үнүң бар экен. Бирок ошонун баарынын ичине бардыгы дагы бир иштеп чыгыш керек деп мени менен ушу мени тарбиялап баштады. Ушундай инсандар, профессионал инсандар учурап баягы мага туура жол көрсөтүп берип, ырчылык жагындагы туура тарбия бергенине Кудайга шүгүр деймин. Значит, тогда начнем прямо с Аскер. Режиссер болуп, канча спектакльде ошол эле ассоциативный курулту аршын малланды, өзү аткарып сахнада. Жаштарды чыгаруудагы, ошолорду тарбиялап, элге жеткирүүдөгү мунун адистик мамилеси, режиссерлук мамилеси. Бул туубаса турбайбы бул? Көрсө. Вели, времени болуп калган я. Түсіндім. И начинается твое пение, да? Давай, пожалуйста. То есть ты аристократ, не забудь. Гаджибековтун Аршын Малаланы спектаклин биздин опера жана балет театрынын сахнасында жаңы чагылып алып чыкты. Сын пикирлери жакшы ойлору менен коштолду деп айтсам жаңылбайм, анткени жакшы аншлаг менен өттү биздин опера жана балет театрынын сахнасында. Хочу пригласить на сцену женщину, которая вот уже много лет идет по жизненной дороге рядом с Сапаром Исмаиловичем. Женщина, которая разделяет все тяготы, трудности, счастье рядом с ним. Ведь у него трудная была судьба, и у него очень долго болела мама. 12 лет она лежала, и эта женщина ухаживала за своей свекровью. Поэтому, наверное, должное, я так думаю, человеческое спасибо мы можем сказать, выразив своими аплодисментами, это Бурул. Я хочу ее пригласить, чтобы вы увидели эту женщину, и чтобы она... Идемте, Бурулыджи, вот сюда. Я прям хочу, чтобы вы вышли на эту сцену. Мы желаем счастья, здоровья, мира вашей семье. Пусть у вас всегда будет только тепло и любовь. И пусть студенты, ученики всегда будут благодарны вам, как сегодня, даря вам эти прекрасные аплодисменты. Стараюсь, конечно, эч качан мындай капа кылбай, ушу колуман келишинче эметем да, ушунчалык боорум ооруйт десем да болот. Ошончодон ушу мага кезип калган деп кээде ушуну ойлойм да. Бир башка жери басымда кыйналбайт. Менин өзүмдүн 55 жылдык сахнадагы өмүрүмдө ошонун бир 30 жылчасын ушул биздин таланттуу өз чыгармачылыгына ушунчалык чоң деңгээлде мамиле кылган ушу Сапар Бек Исмаилов биздин боорубуз. Бул адамдын кыргыз менталитеттүүлүгүнө туура келген эң бир айрыкча адамгерчилигин баса белгилеп кетким келет. Себеби мындай адамдар бизде аз болот. Ырчылык мунун өзүнүн профессиясы, өзүнүн ырдаган. Анан бөлөк да көп нерселер керек да. Ушундай бир улуу адам болуш үчүн. Сапар ушул үнү менен операда мен ойлоймун, жанагы ушу ырчылардын арасында Сапар Исмаилов да из калтырып кетти да.